5 убакыт намаз болжол менен адамдын 24 саатынан 1 саатын алат. Убактылуу жашоодо кээ бир адамдар өзүмдүн көздөгөн максатыма жетем. Андыктан 1 саат убакыт мен үчүн өтө кымбат турат деп тырышып тырманса да, 24 саатын ошол максатына жумшаса да эч качан умтулганына жете албайт деп маегибизди баштаган Улан мырза намаздарын убагында окуганга аракет кылат. Намазды кээде кечиктирбей иш бөлмөсүнөн окуп алган Улан мырза биз барганда да ишим калып калды дебестен бешим намазын өз убагында окуду. Намаз окуп жатканын көргөн соң намаз окуп калышыңызга эмне түрткү болду деген суроону узаттык. 5-нчи күнү мен өзүм жума намазы болот деп барып, жума намазга. Бирок мен кечинде барып олтурдум да. Кечинде барып, ана ошол жерде бир 3 бурадар жолугуп, алар айтты, жума намаз деген күндүз болот. Анан эртесин жолугабыз деп, анан китепчесин берип, ошол күндөн баштап октябрдын 5-и 2001 жылдан башталган да. Эч кимде деле түрткү болгон жок, анткени университетте окуп жүргөн кезде өзүм кызыгуум бар болчу. Ошол ислам динин таанып, анткени баягы телевизордон айт намаздарды көргөндө мен бир тайкемди көрүп телевизордон ошондой эмне үчүн мен окубайм, эмне үчүн деп өзүм суроо туулган да. Анан 2002 жылы февраль айында дааватка барып 3 күнгө, ошол 3 күндөн баштап анан айнек пардалар ачылып, биз мурунку жашоодон кийинки жашоого өттүк да. Ал эми чын ыклас менен намаз окуган адамдын ар бир иш аракети Аллах Таала үчүн болгондуктан бүт өмүрү кут берекеге толот. Себеби намаз окуган инсан бул өмүргө эмне үчүн келгенин түшүнүп, өз милдеттерин кемчиликсиз аткарууга жан дүйнөсү менен Аллах Таалага карай жан дилен ээлеген, сагынычы кадам шилтеген адам. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз көздүн нуру деп айткан. Улан мырза 5 маал намаз окугандан тышкары тахажжуд намазында окуурун сөз арасында айтып өттү. Баягы Куранда жазылган түндө тахажжуд намазын окусаң, мындай ошол нерсе аткарылат дегенде, башында баягы ишенбестик болуп, анан окуп көрдүк, ошондой окуп суранып көрдүк. Ошол күндөрдү аябай эле мындай кабыл болду да. Ал эми тахажжуд намазы тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям парз намаздарынан кийин эң маңыздуу намаз түнкү намаз деген. Кимде ким түндө туруп, аялын да ойготуп жана экөө тең 2 рекет намаз кылса, Аллахты көп зикир кылгандардан болуп жазылат деген. Пайгамбарыбыз айлардын султаны Рамазан айында күндүзү орозо кармап, түнкүсүн таравих намазы менен өткөрүшкөн. Мен да пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткарып жаткан үммөттөрүнүн биримин дейт Улан мырза. Ал бир ирет таравих намазына уулу Бектурду да ээрчитип барган. Кече таравих намазга барган атасы менен. Анан үйгө келип кичине көрсөттү да. Мындай кылып окуш керек, мындай кылып окуш керек. Каяка бардым десек, биринчи каяка бардым десем, Манаска бардым дейт. Манас деген эмне? Жок, намаз деген тууралады да. Улан мырза ар бир окуган намаздарында колун жайып дуба кылат. Ал эми дуба тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Эй, намаз кылган киши, Аллах Таалага дуба кыл. Эгер дуба кылсаң, албетте кабыл болот." Күнүс кечке орозо кармап жаткан Улан ага оозун үй бүлөсүнүн маңдайында өкүл атасы жана шакирти менен биргеликте кафеден ачты. Мен ушу орозо убагында жашынакай ой тилектердин баары жакшы кылган жакшылыгыбызды, берген зекетибизди, берген садагабызды ушу улуу Рамазанда Кудай өзүң кабыл кылсын. Ушу орозо ачып аткан улан балама, өкүл балама, үй бүлөлөрүнө ден соолук, ынтымак, Кудай өзүң ушу рызыкларын кенен кылсын. Жашап аткан жашообузга, иштеген ишибизге, тапкан ташыганыбызга Кудай өзүң берекесин береке бер. Эл журтубузга аманчылык, тынччылык болсун. Акыретте жүзү жарык кыла бер, акыретте бейишке кирүүчү инсандардан кыла бер. Мусулмандарга өзүн, намаз окуган кары шейиктерге өзүн, жолго туруп аткан инсандардын ден соолуктары чын болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун, үй бүлөлөрү менен аман эсен ден соолуктар чын болуп, Кудай өзүң кийинки Рамазан айына Кудай кааласа жакшылыктар менен, жакшы ниеттер менен Кудай өзүң бар бололу, бай бололу. Улам балам, рахмат сага. Орозо кармаган адамдын оозун ачырсаң, ошол орозо кармаган адамдай эле сооп кой болосуң деп айтып келишет мусулман ага бир туугандарыбыз. Даткайым Дусматова, Сүйүн Асанбеков, Рустам Макешев, Марва ТВ.